Саламатсыздарбы коллегалар. Бүгүнкү видео вебинарыбыз ушу Jitsi Meet жана Google Meet видео конференцияларды боюнча платформалары боюнча кыскача маалымат беребиз. Бул жерде биринчиден бул Jitsi Meet видео конференциясы кантип орноштурса болот жана кантип анын жардамы менен видео сабак же видео конференцияны ошондой эле YouTube'га өтүп жаткан видео сабакты түзүп алып берүүнү уюштурса болот. Ушул жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи бул Jitsi Meeting платформасы. Биринчиден Jitsi Meeting платформага кирүү үчүн сиз браузерди ачып, браузерден Jitsi.org деген шилтемени киргизсеңиз, Jitsi.org деген сөздү киргизип, издөө талаасына бассаңыз, анда ошо Jitsi Meet'тин эң негизги экраны чыгат. Ал жерден биринчиден сизге орусча же орусчаны тандап алың деген билдирүү түшөт. Аны орусчаны тандап алсаңыз, кийинки экранда эле ушул жерде эле видео жолугушууну баштоо деген баскыч чыгат. Эгерде ушул баскычты сиз бассаңыз, анда сизге видео жолугушуунун кайсыл видео жолугушууга кирүү талаасы чыгат. Начать встречу деген талаас. Сиз ушул жерге соц тармактан келген шилтеме же болбосо видео жолугушуу бөлмөнүн аталышын киргизип туруп, анан алга деген итти деген баскычты бассаңыз, сиз видео жолугушууга кирип кетесиз. Эгерде ушул жерден экинчи жолу, мисалы, видео жолугушууга киргенде сизден программа уруксат сурайт микрофон жана видео камерага жандырууга. Жана ушу жандырууга уруксат берсеңиз, сиз Jitsi Meet видео конференциясына киресиз. Экинчи жолу кантип кирсе болот? Ал үчүн сиз ошо браузерге атайын Jitsi Meet деген плагин же болбосо кошумча программаны киргизсеңиз болот. Ал үчүн сиз браузерди ачып, анын издөө талаасына Jitsi Meeting from Expression деген сөздөрдү киргизсеңиз, биринчи эле чыккан шилтеме Jitsi Meeting Google Chrome деген. Ушуну тандасаңыз, ал жерден интернет магазин Chrome чыгат жана ал жерден сизге ушу орноштуруу баскычы, Jitsi Meeting орноштуруу баскычы чыгат. Орноштуруу баскычын бассаңыз, сизге браузерге Jitsi Meet'тин кеңейтүүсүн же болбосо расширение деп коет, орнотууга уруксат болуу баскычы чыгат. Ал жерден ал баскычты бассаңыз, бир нече убакыттан кийин сиздин браузериңиздин негизги талаасында аватарыңыздын жанында Jitsi Meet'тин иконкасы пайда болот. Бул пайда болгон көрсөткүч бул плагин орнотулду деген маанини түшүндүрөт. Жана сиз өзүңүздүн Google Chrome'ду ачканда ушул көрсөткүчтү бассаңыз, автоматтык түрдө Jitsi Meet'ти календарды тандоо айнекчесине келесиз. Бул жерден бир жери бар. Jitsi Meet календарга же болбосо Outlook календарга жанаша жүрөт жана ошол жерден сиз пландаштырылган кандайдыр убакытка пландаштырган жолугушууңарды ошол жерге жандаштырып койсоңуз болот. Мисалы, биз Google календарды тандадык. Google календарды тандагандан кийин Jitsi Meet'тин жолугушууну пландоо
баракчасы чыгат. Бул жерден мына карап көрсөңүздөр бир нече талаалар көрүнүп турат. Айтып кетсек, бул жерде биринчи талаасы бул мына видео жолугушунун бөлмөсүнүн аталышын көрсөтүүчү талаа. Мисалы, сиз Jitsi Meet жана Google Meet'ти үйрөнүү деген талаачаны киргизсеңиз, же болбосо онлайн университет KG дегенди киргизсеңиз, мисалы үчүн бизде ушуну киргиздик. Ошол жерге киргизилет. Ошол киргизилген сөз видео жолугушунун бөлмөсүнүн аталышы болуп калат. Андан кийинки талаалар жана көрсөткүчтөр бул ошол кайсы күнгө жана кайсы убакытка пландасаңыз болот, ошону көрсөткүч талаалары. Кийинки талаалар бул чакырылуучу коноктор жана почтасын көрсөткөн инсандарды көрсөтсөңүз болот. Негизинен бул жерден баскычты бассаңыз, сиздин байланышыңыздагы же болбосо контактный лист, ошодогу адамдардын электрондук почтасынын тизмеги чыгат. Ошол жерден керектүүсүн тандап алдын ала чакырык жөнөткөнгө уруксат, чакырык жөнөтүү болуп эсептелет. Кийинки талаа бул жолугуусунун шилтемеси, же болбосо бул жердеги сөздөр автоматтык түрдө чыгып турат, өчүп жанып. Өчүп жанган сайын ар кандай сөздөр чыгышы мүмкүн. Бул случайный сөздөр. Эгерде сиз бир белгилүү сөздү киргизем десеңиз, анда ушул жерден эле акыркы сөздү, керектүү сөздөрдү киргизип коесуз. Мисалы, биз онлайн университет KG деп пробелдери жок жазып ошону көрсөтүп койдук. Кийинки баскыч бул видео жолугушууну дароо баштоо баскычы. Же болбосо сиз мисалы ушул дароо баскычын баштасаңыз, ошол жерде автоматтык түрдө эле бул жерде көрсөтүлгөн маалыматтары бар видео жолугушууга кирип кетесиз. Кийинкиси бул мисалы видео жолугушуу тууралуу билдирме жөнөтүү баскычы болуп атат. Бул жерде сиз конокторду көрсөткөн талаада кайсы коноктордун тизмеси бар, ошол көрсөткөн адамдарга 1 саат мурунбу же 15 мүнөт же 5 мүнөт мурунбу видео конференция башталаардын алдындагы билдирүүлөрдү жөнөтсөңүз болот. Эми мисалы үчүн дароо баскычын бассаңыз, видео конференцияга кирип кетесиз. Видео конференциянын негизги бет төмөндөгүдөй болот. Бул жерде 3 турган баскычтар пайда болот. Жана ошондой эле сиздин экраныңыз жана сиздин видео камераңыз көрсөтүп аткан экран пайда болот. Башында бул жерде жанагы бөлмөнүн аты чыгат, кайсыл бөлмө. Мисалы, сиз киргизген бөлмөнүн аты. Бул жерден баскычтар тууралуу айтып кетсек, сол жактагы 3 баскыч, бул биринчи баскычы өздүк экранды бөлүшүү баскычы. Кийинки баскыч бул кол көтөрүү, же болбосо сүйлөөгө уруксат суроо. Андан кийинки баскыч бул чат аркылуу маалымат алуучу баскычы. Эгер ушул баскычты бассаңыз, чат көрүнөт. Ушул чаттерге сиз баардыгына же керек адрестүү бир кишиге кандайдыр бир маалыматты видео конференция жүрүп жаткан маалда жөнөтсөңүз болот. Кийинки ортодо жайгашкан 3 баскыч бул биринчи микрофонду өчүрүү жана жандыруу, жана ошондой эле кичинекей
үч бурчтук ылдый көрсөтүлгөн баскыч бул микрофонду тескөө баскычы болуп эсептелет. Андан кийинки кызыл телефон трубкасы көрсөтүлгөн баскыч бул видеоконференцияден чыгуу баскычы. Кийинки баскыч бул видео системаны жандырып өчүрүү жана аны тескөө. Андан кийинки баскыч бул мультиэкран алмашуу баскычы болот. Жана ошондой эле кийинки баскыч бул информация берүү баскычы же болбосо поделиться деген. Видеоконференция жаңыдан ачылганда бул айнекче автоматтык түрдө чыгат жана ушул эле айнекчени эгер сиз ушу алмашуу баскычын бассаңыз маалымат чыгат. Бул жерде маалымат биринчи сиз азыр ушул жасап жаткан видеоконференциянын шилтемеси, интернеттеги шилтемеси жана анын көчүрүү баскычы. Эгерде сиз ушуну көчүрүп туруп анан кийин почталар аркылуу же болбосо соц тармак аркылуу WhatsApp болобу, Telegram каналдары керектүү сизге керектүү конокторго же инсандарга жөнөтсөңүз жана ушулар ушул шилтемени браузерине киргизип же болбосо мобилдик телефондон ушул шилтемелерди басса, сиз жасаган видеоконференцияга алар конок болуп киришет. Кийинки баскыч бул дагы баскычы. Бул дагы баскычы эң негизинен кошумча меню таласын алат. Бул жерде бир нече баскычтар бар. Атап айтып кетсек, бул сиздин атыңыз, жөнүңүз жана ошондой эле видео информацияны жөнөтүп аткандагы сапаты. Кийинки баскыч бул мисалы сиз өзүңүздүн экраныңызды жайып же көрсөтүп же азайтып көрсөтүү баскычы. Андан кийинки баскыч бул трансляция түз берүүнү баштоо баскычы. Бул YouTube каналында бул жөнүндө дагы айтып беребиз. Кийинки баскыч бул начать запись деп турат. Сиз жасаган видео конференцияны облачный процесс деп коет, же болбосо Dropbox деген сайтка бул Jitsi Meeting байланышып калыптыр. Ал эми Dropbox деген сайтта атайын аккаунт ачып, жана ал жерде кандайдыр бир жөндөш керек, бирок бул жери бар экен. Dropbox сайты бул акы төлөй турган сайт экен жана азырынча биздин шартка ылайык буга колдонууга биз бекер платформаларды издеп аткандыктан анча туура келбейт. Үчүнчүсү бул видео YouTube дейт. Сиз мисалы YouTube'да кандайдыр бир даяр видео файл болсо, аны менен бөлүшсөңүз болот. Ал үчүн сиз ошол видео файлдын шилтемесин киргизсеңиз, ал видео файл сиздин экраныңызга чыгат. Ошону менен эле катар конференцияда катышып жаткан адамдарга да көрсөтсөңүз болот. Кийинки баскыч бул өздүк фонду жылмоолоо баскычы экен. Бул жерде эгерде сиз өзүңүздүн фонуңузду мындай көрсөткүңүз келбестен жылмалап койсоңуз бассаңыз болот. Бирок бул жердин бир шарты бар экен. Ал видео информациянын маалыматын көбөйтүп берет экен жана ошондой эле видео потокту санын көбөйткөнгө кээ бир ноутбук характеристикасы начарыраак болсо, анда мындай күчү жетпей калат экен. Ал үчүн мен ойлойт элем бул фонду жылмолоону күйгүзбөй эле койгону оң депчи. Кийинки баскыч бул настройка же болбосо жөндөө баскычы. Бул баскычты басарыңыз менен сиз өздүк маалыматты, видео аудио системаны, календарды, интерфейстин тилин жөндөө айнекчесин ачып, ошол жерден
сизге керектүү орнотууларды коюп алсаңыз болот экен. Кийинки баскыч бул микрофонду өчүрүү, конференциянын организатору ушул жерде ушул баскычты басып, бүт коноктордун микрофонун өчүрүп койсо болот экен. Кийинки баскыч бул статистика. Сизде канча убакыт жүрдүк, канча конок бар деген статистикалык маалыматтарды көрсө болот. Андан кийинки баскыч бул клавишалар. Эгерде кандайдыр бир клавишаларды басканда экрандагы өзгөрүүлөр болот, же болбосо сиз экранды бөлүшөсүз, же мультиэкран кылып саласыз, же болбосо өздүк фонду жылмалап, же болбосо кандайдыр бир өзүңүздүн экранды көрсөтүү процессин баштасаңыз болот. Микрофонду өчүрүп, же болбосо ушул программада бүт болгон функцияларды ушул жердеги клавишалардын жардамы менен жасаса боло турган баскыч экен. Кийинки баскыч бул өздүк экранды бөлүшүү. Эми бул видео жолугушуу болуп аткандан кийин сиз кандайдыр бир маалыматты конокторго таркатышыңыз керек да, ошон үчүн өзүңүздүн экранды кантип таркатса болот? Ал үчүн сиз видео жолугушууну келген соң экранды бөлүшүү баскычын бассаңыз, айнекче чыгат. Бул айнекче баскычында бир нерсе көрсөткүчтөр болот. Мисалы, биринчи бул өздүк экранды көрсөтүү, же болбосо кандайдыр бир программа иштеп жаткан программанын айнегин көрсөтүү, же болбосо Chrome браузердин конкреттүү бир браузердин баракчасын ачуу болот, ачып ошону көрсөтсөңүз болот. Мисалы, экранды бөлүш үчүн сиз экран баскычын басып, андан кийин бул жерде пайда болгон экрандын кичинекей сүрөтүн бассаңыз, бул бөлүшүү деген баскычы активдештирилип калат. Жана ушул бөлүшүү деген баскычын бассаңыз, сиздин экраныңызда кандай маалымат болсо, ушунун баардыгы конокторго көрүнө баштайт. Эгерде өзүңүздүн экраныңыздын бөлүшүп аткандыгын билдирме талаасы көрсөтүп турат. Бул билдирме талаасында эки баскыч болот. Бул мүмкүнчүлүктү жабуу, закрыт доступ, же болбосо бекитип коюу деген. Эгерде сизге экранды бөлүшүп атканда бул айнекче алагды болуп атса, тоскоол болуп атса, анда сиз буну бекитүү деген баскычын бассаңыз, ал көрүнбөй калат. Бирок экраныңызда кандай маалымат жүрүп атса, ошонун баары конокторго көрүнөт. Эгерде сиз экраныңыздын, же болбосо экраныңыздын берип жаткан маалыматыңыздын токтотоюн десеңиз, анда ошо мүмкүнчүлүктү жабуу баскычын бассаңыз болот. Эгер сиз алдын ала бул талаачаны жаап салган болсоңуз, анда экраныңызды бөлүшүү процессин токтотуу үчүн кайрадан жаңы экран бөлүшүү деген баскычты бассаңыз, анда сиздин экран бөлүшүүңүз токтолот да, жана мультиэкран, же болбосо баары же өзүңүз көрүнө турган айнекче пайда болот, жана сиздин бөлүшүп аткан экран процессиңиз токтойт. Эми бул YouTube каналына кантип житси менен байланыштырса болот? YouTube каналында аракеттер жасашыңыз керек. Мисалы, өзүңүз YouTube каналынан аккаунт ачышыңыз керек. Жана ошол YouTube каналдан видео канал ачышыңыз керек. Жана өздүк чыгармачылык студия деген болот, ошого киришиңиз керек. Жана ошол жерден түз берүү боюнча орноштурууларды жасашыңыз керек. Эми бул процедураны бир 24 саатка чейин жасалыш керек. Эмне үчүн дегенде, YouTube каналы өзү ушул түз берүүнү жасоо үчүн убакыт талап кылынат экен да. Ал жерде кандайдыр бир настройкалары болобу, ошолорго керек болот экен. Ошон үчүн YouTube каналы суранып атат 24 саат мурун ушул
жумуштарды аткарсаңар, анан түзүп берүүнү алып барсаңыз болот дейт. Андан кийинки эми биз кантип ачсак болот YouTube каналында өзүбүздүн аккаунтубузду. Ал үчүн биз браузерден шилтеме YouTube деген шилтемени youtube.com дегени берсек, эгерде сиз мисалы үчүн Google Chrome'да аккаунтуңуз болсо, анда сиз автоматтык түрдө эле каналыңыз болот. Эгерде андай болбой турган болсо, анда сиз YouTube'га киресиз, анан YT деген баскычты бассаңыз, YT деген баскычты басасыз, бул анда мой канал кечиресиз, YT деп баскандан кийин сизге бир-эки угулуп атабы? Алло. Ооба, угулуп атат агай. Угулуп атат. YT деп бассаңыз, сизге ушу YouTube каналына кирүүгө Google аккаунтуңуз боюнча шилтеме бериш айнекчелер алат. Ошол жерде ачып туруп, өзүңүздүн Google аккаунтуңузду көрсөтүп туруп, паролуңузду киргизсеңиз, анан кийин сиз уже өзүңүздүн Google каналга ээ болуп каласыз. Мисалы үчүн биздин онлайн университетинин Google каналы, мына көрүп турасыздар, өзүбүздүн эмблема чыгат, жана булардын баарын жөндөсө болот, отуруп алып, канал ачкандан кийин каналдын ушул жерде шилтемени бир жолу бассаңыз, мындай кошумча меню чыгат. Кошумча менюда мой канал деген чыгат. Ушу мой канал дегенди алсаңыз, угулуп атабы? Мен интернетим жакшы иштебей атат деп информация келип атат. Угулуп атат. Ушул бет көрсөтүлгөндөй бет ачылат. Ушул жерден мына настройка вид канал деген жерден сиз өзүңүздүн каналдын аватарларын, керектүү фонго кире турган баскычтарды, ушулардын баарын орноштурсаңыз болот. Аны өздөрүңүзчө кирип жасап көргүлө, эч кандай кыйынчылыгы жок. Баардыгы түшүнүктүү эле. Ал эми түз берүүнү алып берүү үчүн сиз творческая студия деген ушул баскычты басышыңыз керек. Ушул баскычты бассаңыз, сиз творческий студия деген бетке киресиз. Ал мындай карагыраак бет болот. Ушул жерден эгер карап көрсөңүз, ушу YouTube каналын өзгөрөт. Аватарычы студия деп өзгөрөт. Жана ушул жерде бир нече шилтемелер болот. Биринчи бул түз берүү, же болсо веб камера, башкаруу, эски көрүнүш деп жасап коюптур. Эми илгерки эски көрүнүшкө көнгөндөр. Азыр эми түз берүүнү башташ үчүн сиз трансляция деген кнопканы басышыңыз керек. Бассаңыз, азыр туруп туруңузчу. Мисалы, чыгармачылык студиянын дагы бир жери бар. Эгерде сиз ушул жерден эле түз берүүнү баштап электен мурун эле эки мондай баскычтары бар. Биринчи бул загрузка деп коет, же болсо сиздин өзүңүздүн даяр видеоңуз болсоңуз, ушул жерден жүктөсөңүз болот өзүңүздүн каналга. Эгерде сиз түз берүүнү баштайм десеңиз, анда сиз жанында турган бул баскычты бассаңыз, ошо түз берүү каналынын тескөө баракчасы ачылат. Жана азыр биз көрсөткөн баракча ушул. Мына бул баракча ачылат. Бул жерден негизинен эле ушул сиздин микрофонго жана камерага уруксат алуу баракчасы чыгат. Мунуга сиз обязательно уруксатын бересиз. Андан кийин сиз жанагы түз берүүнүн аты жөнүн киргизишиңиз керек. Мисалы үчүн биздин бүгүнкү түз берүү, мисалы үчүн Jitsi жана Google Meet'te үйрөнүү деген саптарды мен киргиздим. Андан кийин бул жерден ошо түз берүүнүн кээ бир көрсөткүчтөрүн киргизсеңиз болот. Мисалы үчүн
ачык анан кийин же болбосо шилтеме менен кирүү же болбосо жабык деген. Анан бул жерден болсо сиз кайсы багыт боюнча же болбосо мисалы үчүн көбүнчө бизде мына азыр билим берүү багыты боюнча алсаңыз болот. Андан кийин трансляцияны мисалы үчүн кандайдыр бир датага даярдап, ошого даярдап койсоңуз болот да. Бирок жана дагы бир эскертип кетишим керек. Бул жумуштарды сиз бир сутка мурун аткарышыңыз керек. Эмне үчүн дегенде, YouTube эгерде сиз алгачкы жолу каналыңызды ачып жатсаңыз, трансляция кылып жатсаңыз, YouTube каналына убакыт керек. Эгер сиз муну мурун жасаган болсоңуз, анда кереги жок. Ал бул процедура бир эле жолу жасалат. Жана кийин каалаган маалда түз берүү процедурасын жасай берсеңиз болот. Кийин ушул талааларды толтуруп бүткөндөн кийин сиз трансляцияны түзүү, жосом создать трансляция деген кнопканы бассаңыз, анда мына түз берүү каналдын кээ бир көрсөткүчтөрү чыгат. Бул эмне деген? Биринчи эле көрсөткүч бул ушул түз берүүнүн ключу же болбосо код. Ушул код эң негизги код. Ушул кодду биз Jitsi-де түз берүүнү баштаганда ушул кодду киргизишибиз керек. Эгер бул код кирбесе, анда Jitsi-де жасап аткан вебинарыбызбы же видео жолугушубуз түз берүүгө окшошпой кетпей калат да. Кийинки баскыч бул эме деп турат, бул сервистик шилтеме же сервер, YouTube'дун сервери деп коет. Бул кээ бир видео кодерлерде же видео жазгыч программаларда колдонот. Уну да ошол керектүү жерине киргизсеңиз болот. Жана ошондой эле сиз түз берүүнү башталышы, мисалы үчүн бул автоматтык түрдө башталуу деген жылдыргыч бар. Ушул жылдыргычта жандырып койсоңуз, анда Google, YouTube'да сиздин ушул жасаган түз берүүңүзгө информация келген сайын ал автоматически ачылып, трансляция баштай баштайт. Жана ошондой эле бул автоматтык түрдө өчүрүү деген болот. Буну да басып койсоңуз болот. Эгерде сиз Jitsi-де иштеп атып, анан трансляцияны өчүрөм десеңиз, трансляцияны өчүрсөңүз, автоматтык түрдө YouTube'дагы каналыңыздагы түз берүүсү өчөт. Жана ушундай настройка деп коебу, жана ушуларды бүткөндөн кийин уже өзүңүздүн каналыңызга чыксаңыз, ушул жерде видео деген баскычты басып, жана трансляция деген бассаңыз, мондай белги пайда болот. Бул деген мына мен кече отуруп жасады эле, мына жакында деп турат, жакында трансляция башталат деген белги менен мына күтүп турат азырчы. Эгер биз азыр ошо Jitsi-ге кирип туруп эле трансляцияны баштайлы десек эле, YouTube каналдан уже трансляция башталат. Же болбосо, эгер кызыктар ата-энелер болобу же башка комиссиянын члени болобу, алар ошо YouTube'да экзамен болобу же түз берүү болобу, ошо кантип жүрүп атканын байкашат, көрүп турат да. Кийинки түз берүүнү башташ үчүн, мисалы үчүн Jitsi-ге киргенде, сиз мына дагы баскычты басып туруп, мына 3 текит вертикалдык оң жакта болот. Ушул жерден начать трансляцию деген баскычты алсаңыз, сизге сурамжылоо чыгат мындай: начать трансляцию, жана ошондой эле трансляциянын коду же болбосо ачкычы деген талаага, жана биз YouTube'да алынган талааны киргизсек, ошондо ушул код менен уже түз берүүнү ишке ашырсак болот. Бул Jitsi боюнча кыскача маалымат болду. Эң негизгиси Jitsi менен YouTube'ду кантип байланыштыруу, ушунусу жөнүндө маалымат болду. Кийинки маалымат бул Google Meet. Эми Google Meet бул Google программалык система, Google өзү
бир нече платформаны ушул алып чыгыптыр. Бул ичинен G Suite деген платформа, бул бизнес платформа, жана ошондой эле G Suite for Education же болсо G Suite мекемелерге, жанагы образовательный мекемелерге деп жаза калыптыр. Эми айтышы боюнча G Suite for Education бул бекер платформа деп жатышат, бирок ал ага кириш үчүн мектептенби же ушул элге берүү мекемелериненби, кандай садиктерденби же высший вуздарданбы кандайдыр бир өзүнүн требованиялары бар экен. Ошол требованияларды эгер сиздер ошо G Suite деп туруп берсеңер, ошол жерде чыгат, ошол жерден окуп көрсөңүз болот. Эгерде сиздин мекемеңиз ошол требованияларга туура келсе, Google компаниясы аны карап туруп, сизге ачып бериш мүмкүн экен, именно образователь боюнча. Бул жерден эң жакшы бир жери бар. Сиз өзүңүздүн сайтыңызды ачасыз, сиз өзүңүздүн почтаңызды атасыз, почтовый сервер болот. Жана ошол жерге өзүңүздүн мугалимдер болобу, окуучулар болобу, жана баарына сиз почта ачып берсеңиз болот, каттап. Жана бул өзүнчө бир интегрированный среда болуп калат экен. Эми биз азыр бизге бул вопрос руководствонун вопростору болушу мүмкүн, мектептикичи. Бирок мына азыр бекер алуу үчүн жөн эле Google Meeting деген программаны иштетсе болот. Ал программаны иштетиш үчүн сиз Google Chrome'до же Google'да өзүңүздүн аккаунтуңуз болуш керек. Ал бул требования да. Эгер сизде Google аккаунтуңуз болбосо, анда бул сервистерге кошула албай каласыздар. Ошон үчүн эгерде Google'да аккаунтуңар болбосо, аны ачып алыңыздар. Ал оңой эле. Google аккаунт ачыш үчүн Gmail почтага кирип, ошол жерден почта ачып алсаңыз деле ушул жетиштүү болот. Жана сиз ошол почта аркылуу бүт Google'дун сервистерине кире аласыз. Мисалы, Google Meet'ти кантип баштоо керек? Баштоо үчүн сиз өзүңүздүн аккаунтуңузга киресиз. Chrome боюнча. Chrome боюнча кирип эле эстесеңер, өзүңүздүн аккаунтуңузда мындай көп чекиттен турган баскыч бар. Ушул баскычты бассаңыз, Google'дун тиркемелери чыгат. Google'дун тиркемелеринде азыр могул Meeting деген шилтеме бар, баскыч. Ушул буга чейин бул шилтеме жок болчу. Азыр мына пайда болуп калыптыр. Бул деген почтага, Google почтага да эле Meet деген сервисти бекер иштетсе болот деген маани берет. Жана ушул баскычты бассаңыз, сиз Google Meet'ке киресиз. Же болбосо, экинчи вариант, почтаңызды карап отуруп эле, мисалы үчүн почтаңызды ачып, Mail.ru'да, Gmail'да. Анан ошол жерде эле сол жактагы көрсөңүздөр, могул жерде начать встречу деген баскыч бар, же болбосо перейти на встречу деген. Же ушуну эле бассаңыз, автоматически Google Meet'ке өтөсүз. Жана Google Meet'тен же өзүңүз жолугушууну баштасаңыз болот, же болбосо уже өтүп жаткан жолугушууга кирсеңиз болот. Ал үчүн жана айтып кеттик, Google Meet'те ссылка пайда болот. Мына мисалы, эң негизги бети мынол. Ушул бетте мына начать встречу деген кнопка бар. Ушуну бассаңыз, же болбосо өтүп жаткан жолугушууга киргизүү үчүн ушуну бассаңыз болот. Ал эми кайсы код киргизиш, аны билиш үчүн сиз бул настройка дегенди бассаңыз, ушул жерден сиздин азыр жасап жаткан встречаңыздын шилтемеси чыгат. Жана ошол шилтемени сиз почта аркылуу болобу, же WhatsApp аркылуу, же календар, социалдык сет аркылуу жөнөсөңүз болот. Жана ошол сет аркылуу башкалар сиздин G Suite'ке киргенге акы алышат. Жана ошондой эле мисалы начать встречуну басканда
дагы эле сизден суранышат, сиздин микрофон менен камераны колдонууга жана буга сиз уруксат беришиңиз керек. Жана ошондой эле айтып кеттик. Сиз эгерде сиз баштаган видеоконференциянын шилтемесин алыш үчүн настройка деген шилтемеге бассаңыз, жана ошондой эле конференция башталар алдында сиздин аудио жана видео системаңызды текшерилет да, то есть иштеши. Ошол баракчасы чыгат. Ушул жерден сиз өзүңүздүн микрофонду, колонкаларыңыз жана ошол эле видео системаңызды текшерип алсаңыз болот, иштешин. Аны өз жат эле карап көрсөңүз болот. Эч кандай мындай эмеси жок, кыйынчылыгы жок. Андан кийинки акырында даяр деген кнопканы бассаңыз, анан сиз уже Google Meet'in баштоо баракчасына киресиз. Бул баштоо баракчасында биринчиден сиздин камераңыз көрсөтүп турган экран чыгат. Жана ошондой эле сиздин микрофонуңуздун иштеп атканын индикатору чыгат. Микрофонду өчүрүп же камераны өчүрүп баскычтары чыгат. Жана кошумча аракет деген баскычтар чыгат. Сиз конференцияны башташ үчүн же показать главный экран же болбосо присоединиться деген баскычтарды бассаңыз, уже непосредственно эмеге кирип кетесиз. Google Meet'in конференциясы. Жана ошондой эле көрүп турсаңардар, бул жерде ошол сиз азыр жасаган конференциянын шилтемеси чыгат. Жана ушул шилтемени сиз керектүү конокторго же катышуучуларга жөнөтсөңүз болот. Андан кийинки экраны конференция ачылгандан кийинки экраны бул жерден дагы бир сыра сизге маалымат берилет. Мына информация о встрече деген баскычты бассаңыз, кайсыл кандай жолугуш болуп атат, ал жолугушунун шилтемеси, ошол жолугушууну мисалы үчүн буферге көчүрүп алсаңыз болот, жана почта аркылуу же башка аркылуу жөнөтсөңүз болот. Эми экраны окшош эле, ошол окшош эле көрсөңүздөр, бул микрофонду жандыруу, өчүрүү, конференциядан чыгуу, жана видеоңузду башкаруу, өчүрүп жандыруу. Дагы ошондой эле негизги экранда көрсөтүү бул баскычы, эгер сиз мисалы конференция жүргүзүп атканда кандайдыр бир документти же экранбы же программабы же кандайдыр бир шилтеме ошону көрсөткүңүз келсе, ушул показать на главном экране деген баскычты бассаңыз, анда вот мындай айнекче чыгат. Айнекчеден сиз мисалы үчүн өзүңүздүн экранын же болбосо кандайдыр программанын айнегин же болбосо Google Chrome'догу иштеп жаткан кандайдыр бир сайттын ачсаңыз болот деген чыгат. Жана ошондой эле эгер биз бул жерде дагы деген кнопканы бассак, дагы айнекче чыгат. Бул жерден сиз мисалы үчүн экрандын түзүлүшүн өзгөртсөңүз болот. Мисалы үчүн мульт экран кылып алсаңыз болот, же болбосо оң жака же сол жака конокторду жайгаштырып алсаңыз болот. Чоң экранга, кичи экранга кирсеңиз болот. Ошондой эле жанагы видео аудио системаны айтып кеттик. Тескөө боюнча бул настройка дегенге бассаңыз, ошол жанагы видео аудио системанын тескөө боюнча экран чыгат. Ошол жерден керектүү текшерүүлөрдү коюп койсоңуз болот. Дагы бир вариант, бул жерде мисалы үчүн корпоративный, жана айтып кеттикпи, G-Site for Education деген. Ошол системага кирип, ошол системада иштеп калсаңыз, бул жерде ушул менюда дагы бир сап пайда болот. Бул жерде видео встречаны жаздыруу деген, же болбосо сиз болсо өзүңүздүн видео встречаңызды ошо Google Дискке же болбосо OneDrive деген жанагы желелик сервистерге өтүп аткан конференциянын видеосун жаздырып алсаңыз болот
деген баскыч чыгат. Бул эми мына өздүк биз айтып жаткан вариантта иштетилбейт экен. Ал эми сиз эгер корпоративный версия же болбосо жанагы мектептерге арналган версиясын киргизип алсаңыз, анда ошол пайда болот. Бир артыкчылык жагы. Эми ушул жерден көрсөңүз, бул жерде ким катышып атат, чат деген барак маалыматты ушул жерден эле могу кнопкаларды басып, баскычтарды басып, ошол видеоконференцияга кимдер кирди, жана чатты ачып бардыгына же болбосо кандайдыр бир инсанга чаттан маалымат жөнөтсөңүз болот. Эми акырында чыгып кетиш үчүн мынау трубканы, кызыл трубканы эсип бассаңыздар, сиз видеоконференциядан чыгып кетесиздер. Мына мен демонстрацияны өчүрдүм. Эгерде кандайдыр бир суроо болсо, берсеңиздер болот. Элира. Рахмат агай. Эми ушул презентацияңызды сурап атышат катышуучулар. Каяктан алсак болот деп презентацияңызды. Чатка кирсеңиздер, мен башталышында эле ссылка бердим. Көчүрүп алсаңыздар болот презентацияны. Мен ойлойт элем, бул презентация өтө мындай десем, жеткиликтүү эле жасалды окшойт. Бүт жагын караганга аракет кылдым. Кайсы кнопкалар, эң керектүү кнопкалар, баскычтар жөнүндө бүт ссылка берип жазып кеттим. Анан өзүңүздөр дагы отуруп алып, ачып, коркпой эле жаза бергиле. Ал деген эч нерсе мындай эмес жок. Ката болсоңор деле, бирөө сизди урушпайт дегендей жасай бериш керек. Эмне дейт эле, жумуш катачылык болбойт, жумуш болгондо катачылык болбойт дейт. Жумуш кылбаса катачылык болбойт дейт. Жумуш кылсаңыздар, иштесеңиз катачылык болот. Анан эгер кандайдыр бир түшүнүксүз суроо болсо, анда мага өзүңүздөр чыксаңар болот. Ошол жерден может быть Zoom'данбы же жүздүн өзүнөн ошол жерден конкретно айтып бергенге аракет кылайын. Рахмат агай. Себеби бул вебинарга кийин кошулгандар да болду да кечигип. Ошого кайрадан жиберип коесузбу чатка презентацияңызды? Анан бул жакта жана айтып кеттиңиз го, Google Meet'te запись жок экен деп. Jitsy'de бар бекен запись? Jitsy'de бар. Jitsy'de запись айттым го, жанагы биринчиден Dropbox деген облачный сервер деп коет экен, сервис. Ошол жака жазылат экен. Сиз ал жерден көчүрүп алсаңыз бирок Dropbox'тун бир жери бар экен. Алдына биринчи киргенде сиз акча төлөшүңүз керек экен. 14 күнгө чейин уруксат берет экен. 14 күндөн кийин сиз акча төлөшкө мажбур экенсиз. Эгер төлөбөсөңүз, анда система кирбей калат экен. Ошон үчүн ошол жагы эми болот да, баягындай жаратып атат да ыңгайсыздыктардычы. Ал эми Jitsy'de болсо, сиз видео YouTube'дагы каналыңызды ачып алсаңыз, ал деген эч кандай акча төлөнбөйт. YouTube'да канал ачып алып, түз берүүнү орноштуруп алсаңыз, сиз ошол жерден Jitsy'de өткөн бүт конференцияны ошол жерден түз берүү менен бере бересиз да. Ал керек болгон учурда ошол жерден өзүңүздүн компьютериңизге көчүрүп алсаңыз болот. Ал түз берүү сиздики да. Сиздин каналыңызда болгондуктан, түз берүүнү сиз калган убакта көчүрүп, өзүңүзгө жаздырып, кайрадан каналга коюп койсоңуз болот. Түз берүү ошойдон жүрө берет ал жердечи. Каалагандар кирип, эгер сиз доступ берсеңиз, ачык доступ кире берет. Же болбосо ссылка менен доступ берсеңиз, ссылка менен кирип, баягы жүргөн конференцияны карап, керектүү жерлерин токтотуп, өздөрүнчө каналга кирип, керектүү жандырууларды, керектүү баскычтарды басып, өз алдынча жасай берсе болот да. Бул эми мындай айтканда бир тренировка кыла турган эле платформа экен. Платформа болот да. Рахмат. Анда Jitsy'ni колдонгон жакшы турбайбы? Анда Jitsy'de биринчиден 40 мүнөт деген чектөө жок экен. Zoom'дагыдай, Zoom'da 40 мүнөт чектөө бар да. Jitsy'de жок. Экинчиден
Jitsidен прямой эфирди, түз эфирди YouTube'га алып берсе болот экен. Ал жакта ооба азыр биз сынакка, защитага, дипломдук коргоого же сынакка, мамлекеттик сынакка ата энелер, тууган урук, жора жолдоштору дагы көрүп турса болот экен, ким кандай берип атат. туура Болот экен, туура азыр кандай жооп берип атат көрүп турса болот экен, публикага ачык экен. Анан ал сакталып калат экен, YouTube'да сакталып калып, эгер студент апелляцияга берем десе, мугалимди мени туура эмес баалап койду, 4-5 алыштын ордуна 2 коюп койду деп апелляция кылса, анда запись, доказательства баары бар экен YouTube'да. Демек, Jitsy'ni колдонгонун көп жакшы жактары бар экен. Google Meet'ке караганда, Google Meet'те запись кыла албайт экенсиздер. Сиздер анда мына Мирлан агай презентациясын дагы жиберди чатка. Сиздер биз WhatsApp группабыз бар онлайн университеттин, ошол жака номерибизди жаздык. Ошол жака жазып, сиздер дагы катталып алыңыздар биздин WhatsApp группага. Ал жака бардык презентацияларды жана видео запистерди ошол жактан бөлүшөбүз сиздер менен. Жана келечектеги вебинарларды ошол жактан айтып турабыз. Ал эми азыр сизге рахмат агай деп атат Аида Мадиева. Суроо жоопко келдикпи агай, же азыр практика кылайлыбы? Же бир сыра суроолорду алып алайлыбы? бир сыра суроо жооп болсо жакшы болот эле дейм да. Андан кийин практика менен аны биз тегиз тактап коебуз дагы. Макул. Мына эме деп жазып атат, Сайып Жамал дейт. Сиздерге ийгилик, баарынан да кыргыз тилинде өтүп жатышы маанилүү. Жаму, Жалалабад мамлекеттик университети, Сакиева дейт. Шарапат эже, Мирлан мырза, сиз ушул видеолоруңузду WhatsApp группага салсаңыз, биз телефондон карап, ноутбукка установка кылып көрөлү, конференция бүткөндөн кийин дейт. Азыр эле болот, Шарапат эже, практикасын азыр эле көрсөтөбүз. Кубанычбек Ураимов жазып атат. Саламатсыздарбы, сиздердин уюштуруучуларга ийгилик, Жамунун доценти Ураимов КМ. Ушул материалдарды алсак болобу кантип? Кубанычбек агай, биз чатка салдык, ушул жерден алсаңыз болот. Акыркысы, саламатсызбы, менин аты жөнүм Эрмек Бектуров, КМУнун теология кафедра башчысынын WhatsApp номерин киргизип койсоңуз. Ал суроо эмес экен. Аида Мадиева суроо сурап атат. Рахмат агай, Google'да аккаунтум бар болчу. Бирок мынчалык жакшы пайдалуу нерселер бар экендигин билбептирмин. Чоң рахмат сизге, жакшы маалымат алдым. Ишиңизге ийгилик каалайм. Мага бир убакыт бир техникалык маселелер боюнча кайрылып кеңешип турсак болобу дейт. Ооба, албетте болот. Биздин агайыбыз дайыма жардам бергени кубанычта. Айта бериңиз агай. Мына азыр айтып атышпайбы, мобилдик телефондон кирип жатабыз депчи. Мобилдик телефонго дагы Jitsy'ni улап алсаңыз болот. Сиз мисалы Play Market'ке киресиз дагы, же болбосо эгер Android iPad болсо, анда сиз App Store'га киресиз. Ошол жерден издөө сабына Jitsy деп берсеңиз, Jitsy деп англис, латин тилинде. Jitsy боюнча бир нече эме чыгат. Ошол жерден Jitsy Meeting дегенди орноштуруп алсаңыз болот. Өзүңүздүн мобилдик телефонго. Анан ошол WhatsApp'тан же башка тиркемелерден келген чилтөөнү ошол Jitsy'ге киргизсеңиз, сиз Jitsy'ге уже как катышчу катары кире бересиз мобилдик телефондон деле. Не обязательно ноутбук же стационардык компьютер. Мобилдик система менен деле кирсеңиз болот, ошондо иштетсеңиз да болот. Ооба. WhatsApp сыяктуу эле баарыңыздарда бар да WhatsApp тиркемеси. Ошондой эле Jitsy'нин тиркемесин Play Market'тен көчүрүп аласыз. 15-20 эле мегабайт турса керек, агай. Анан кийин ошол жактан эле конференцияларды уюштура бересиз.
Анда эмесе практикалык бөлүгүнө өтөлүбү агай? Азыр Jitsy'ни кирип көрүшсүнбү? Азыр мен сиздерге Jitsy'нин шилтемесин жөнөтөйүн. Анан ошол шилтемеге Чатка. браузер аркылуу эле кире бересиздер. Азыр Чатты карап туруңуздар, шилтеме келет Мирлан агайдан. Ошол шилтемени басып эле кире бересиздер Jitsy'ге. Мына Мирлан агайдан келди. meet.jit.c Online University KG деп. Ошол шилтемеге басып кириңиздер. Басып кире бериңиздер. Анда эмеден чыгышка туура келеби агай? Жок, чыкпаса деле болот, Просто Zoom'дан чыкпай туруп эле кирет экенсиздер. Zoom'дан видео камера менен микрофонуңарды өчүрүп койгула. Zoom'дан видео камера менен микрофонуңарды өчүрүп койсуңар. Микрофону көбүнүкү өчүк, Zoom'дун микрофону менен видеосун өчүрүп коюңуздар Jitsy'ге киргенде. Жүктөлгөн болуш керекпи телефонго? Жок, жүктөлгөн болушунун кереги жок. Бул браузерден эле киресиздер, кадимки эле интернеттен киресиздер. Азыр мына 5 киши кирди. Мен да кирип атам. 6 болду. Zoom'дан камераңарды өчүрсөңөр. Zoom'дан камераңарды өчүрүңүздөр, микрофонуңуздарды да өчүрүңүздөр. Азыр мен бардыгынын микрофонун өчүрүп койдум. Угуп атасыздарбы? Колу булгулап койчу, кимдер угуп атса мени. Ана, жакшы. Азыр мен бул Jitsy'ден видеоконференцияны организатор болгон үчүн өзүм ушу башкы киребеште, мисалы үчүн бардыгы видеосу өчүрүлүп кирилет, камерасы, микрофону өчүрүлүп кирилет. Жана киргенден кийин уже өзүңүз видеоңузду жандырып алсаңыз болот. Мына азыр түз берүү башталды. Эгерде кимдир бирөө YouTube'га кирсе, ошол жерден түз берүүнү жүрүп атканы көрүнөт. YouTube'га агай мени угуп атасызбы? Ооба, угуп атам. YouTube'га кириңиздер, катышуучулар, урматтуу катышуучулар, YouTube'га кирсеңиздер болот. Параллельно эле, бир эле убакта YouTube'га кирсеңиздер, YouTube'га кайсы шилтеме менен кирсин агай? Ооба, угуп атам. Азыр шилтеме берем. Шилтемени каяка бересиз? Jitsy'геби, Zoom'га экөөнө тең берип коюңуз, Болду. Jitsy'ден ссылка бердим. Так, азыр мен Zoom'дан да ссылка берип көрөйүн аракет кылып. Zoom'dan шилтеме кетти, YouTube түз берүү каналы. Jitsy'де чат деген турат, колдун сүрөтү турат го, ошонун жанындагы чат, 4 бурчтук. Мына мен айтып койсоңуз, ат коюп алыш керек Jitsy'де чатты көрүш үчүн. Ат коюш керек ар кимиси. Агай угуп атасызбы Jitsy'ден мени? Ооба. Мен анда айтып коеюн, Jitsy'де 10 киши отурат. Сиздер чатты көрүш үчүн агайдан келген ссылканы чатка никнейм жазып алышыңар керек, аты жөнүңөрдү. Choose a nickname дегенге аты жөнүңүздү жазсаңыз эле киресиз. Мына Jitsy'ден да келип атат. Саламатсызбы, Ажибеков дейт. Ушул программада записи ар бир адам жасай алабы дейт. Jitsy'де ким конференцияны ачкан болсо, ошодо эң негизгиси ошол киши запись жазат.
Kimdir Google'dan, YouTube'dan көрүп атат? Мына мен азыр YouTube каналдага, то есть Jitsi'den өзүмдүн экранымды сиздерге тартуулайын. Онлайн университет кижи. Шилтемеден кирдиңерби? Ооба агай кирдик. Эме название YouTube каналды мен да байкап атам, карап атам. Жок. Ал эгерде браузерде киргизсеңиздер, жөн эле кирип кетиш керек. Да. Ооба, ошондо кирсин. Комнатаны көрдүңөр, онлайн. Эми биз азыр мобилдик телефондун версиясын анча эме кылган жокпуз. Азыр жөн эле мына компьютердагы версияны карап атабыз да. Эми өзүңүздөр байкап атсаңар керек. YouTube'да түз берүүдө биз көрүнүп турабыз, сүйлөгөндөрүбүз угулуп турат. Камераларды включать этсек, ким катышкандар болсо, ошолор бардыгы, мисалы үчүн экзамен болуп атса, ошол экзамен өтүп атканды карап байкап турат да. Азыр мен бардыгына доступ бердим. Ким сүйлөсү келсе, мисалы үчүн Jitsi'den микрофонуңарды включать этип, сүйлөп, кандайдыр бир кошумча алымчаларды берсеңиздер болот. Мисалы, мына азыр Jitsi'de канча 18 адам кирди. Элира. Jitsi'den микрофондоруңарды включать этип сүйлөгөнгө аракет кылып көрүңүздөрчү. Мисалы, мен экзаменатор, сиздер мисалы үчүн Ажибеков, сен экзамен тапшыруучу болуп берчи бизге. Жакшы, Jitsi'ге 19 адам кирди. 18 адам. Jitsi'den микрофонуңарды включать этип, сүйлөгөнгө аракет кылгыла. Ким каяктан чыгып атат? Эми аты жөнүн айтып, каяктан чыгып атканын айтсын, кайсы? Угулуп атат, аз-маз глухой звук болуп атат, видимо, микрофон. Тиги ноутбуктун микрофону окшойт, Жогорулатып алдым азыр микрофон. Ана угулуп атат. Раз көпчүлүгү микрофон жандырды окшойт. Ал ушундан. Дагы? Жакшы угултабы? Угулуп атат. Укса болот. Мына ушул технологияны карап көрдүңөр. Мына азыр мен экрандагы берилип аткан трансляция Google'да да жүрүп атат азыр. Если Google'да жана ссылканы ачсаңыздар, ошол жерде түз берүү болуп жүрүп атат. Ажибеков сурап атат, орус тилине кайсыл жерден которобуз дейт. Настройка ошо киресиз, настройка дегенди басасыз. Ошол жерден настройкада биринчи устройство, профиль, больше опций деген бар. Ушул жерде орус тил, язык, орус тилде же каалаган тилди тандасаңыз болот. Анан ошону коюп аласыз. Кирдиңерби? Больше опций, настройка, анан кийин больше опций деген бар. Ошонун эң акыркы пункт. Алсаңыз, ошол жерден тилди тандасаңыз болот. Эми негизгиси ушул конференцияны түз берүүсүн YouTube'дан
чыгарса болот, ошону көрсөтүп бердик бүгүнчү. Мына практикалык жактан рухсат берсеңер, анда мен житсини жабайын.